Саламатсыңар балдар. Биз бүгүн мекен таануу сабагынан кан айлануу системасы деген теманы өтөбүз. Бул жерден силер кан айлануу системасы жөнүндө маалымат аласыңар. Адамдын кан айлануу системасы кандай иштей тургандыгы жөнүндө билесиңер. Анда эмесе кан деген эмне? Кан биздин денебиздин бир дагы органын калтырбай камсыз кылган суюктук. Ал денеге азыктарды, кычкылтекти ташыйт. Ал эми денедеги көмүр кычкыл газын, зыяндуу заттарды бөлүп чыгарат. Адамдын ден соолугу чың болушу үчүн анын бүткүл органдарына азык болуучу заттар менен кычкылтекти камсыз кылуу маанилүү. Ал үчүн күчтүү жүрөк керек. Кан бардык организмди аралап айланат. Жүрөктөн түрдүү органдарга, органдардан кайра жүрөккө барат. Бул кан айлануу процесси деп аталат. Жүрөк жана кан тамырлар кан айлануу системасын же жүрөк кан тамыр системасын түзүшөт. Жүрөктү жана кан тамырларды кантип сактоо керек? Туура тамактануу, көп кыймылдабай жашоочу, тиричилик кылууну, таттуу жегенди, уктаар алдында смартфон менен ойногонду жана башка зыяндуу адаттарды токтотуу. Жүрөктүн булчуңун машыгуу менен чыңдоого болот. Жакшы эс алуу жана спорт менен машыгуунун мааниси чоң. Машыгып жүргөн адамдардын, спортсмендердин жүрөгү чың булчуңга айланат. Мындай жүрөк көпкө чейин чарчабай иштей алат. Кан айлануу системасынын эң оңой машыгуулары чуркоо, сууда сүзүү, велосипед спорту жана лыжа спорту. Таза абада көп эс алуу керек. Уктоо тартибин сактоо. Ал үчүн бир убакта уктоого аракет кыл. Кечки тамакты уктоого 1-2 саат калганда ич. Уктаарда бөлмөнү желдет. Үй салкын болушу керек. Ыңгайлуу төшөккө жат. Төшөк өтө жумшак, жаздык бийик болбошу керек. Оң капталың менен жат. Ал жүрөктүн иштешин жеңилдетет. Уйку 10 сааттан кем болбогону туура. Уйку тынч жана кангандай болушу зарыл. Эми балдар, жүрөк. Жүрөк бул кандын бүткүл денеге тарашын камсыз кылат. Ал насос сыяктуу иштейт. Мына жүрөктүн түзүлүшүн көрүп турасыңар балдар, иштеп атканын көрүп атасыңар, Жүрөк бир да секунд биз уктап жатканда дагы токтобойт. Денебиздин айрым жерлеринен ритмдүү соккон кан тамырды байкоого болот. Ал аркылуу жүрөктүн мүнөтүнө канча жолу жыйрылганы билинет. Кан тамырдын согушунан доктурлар адамдын ден соолугун аныктай алат. Дени сак чоң адамдын жүрөгү мүнөтүнө 60-80 жолу согот. Кан тамырлар. Кан тамырлар бекем жана ийилгич түтүкчөлөр. Алар аркылуу кан агып жүрөт. Кан тамырлары биздин бүткүл организмибизде жайгашкан. Кан тамырлар 3кө бөлүнөт. Артериялар, капиллярлар жана вена кан тамыры. Артериялар канды жүрөктөн ташыйт. Алар тамырларга канды таратып, өлчөмү кичирее берет да капиллярларга айланышат. Капиллярлар бардык органдарга кычкылтекти жана азык заттарды жеткиришет. Органдагы кан зыяндуу көмүр кычкыл газына толот. Кайра жүрөккө кан тамыры менен барат. Кан жүрөккө вена кан тамыры менен жетет. Жүрөктөн өпкөгө келип газ алмашуу жүрөт. Өпкөдөн кан кычкылтекке толуп, көмүр кычкыл газынан бошонот экен балдар. Эмес ушул жөнүндө кызыктуу. Чоң кишинин денесинде 5 литрдей кан болот. Бир күндө адамдын жүрөгү 10 000 литр канды иштетет. Канда гемоглобин деп аталган белок бар, мына гемоглобиндер. Гемоглобиндин курамында темир болот. Ал кызыл кан телолорунда жайгашкан. Ошондуктан кандын өңү кызыл түстө болот. Эми балдар, силер бул текстти окуп чыгып, мекен таануу дептериңерге тексттин аягындагы суроолорго жооп бересиңер. Анан мага жөнөтөсүңөр балдар. Көңүл бурганыңар үчүн чоң рахмат.